Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda amma ba'd. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, Аллах Таала тутуп жаткан орозоңуздарды кабыл кылсын, жана Аллах бизди таквалуу пенделеринин катарына кошкон болсун. Орозо өкүмдөрү тууралуу сабагыбызды окунулантабыз. Бүгүнкү сабагыбызда орозого байланыштуу маселелерден орозону буза турган амалдар тууралуу, ал динден кайтуу жана жеп ичүү. Орозого байланыштуу эң маанилүү маселелердин бири орозону буза турган иштери тууралуу айтабыз. Биз алгачкы сабактарыбызда айттык, орозо важип боло турган кишилер мусулман болуусу, акылдуу болуусу, жана балагатка жетип орозо тутууга кадыр боло турган болсо, жана муким боло турган болсо, бир жерде туруктуу жашаса деп айттык. Мына ушул шарттарга кошумча аял киши хайыз жана нифас көрбөгөн абалда болуусу керек. Орозону буза турган иштер, амалдар араб тилинде муфсидату сиям же мубтилату сиям деп айтылат. Орозону буза турган амалдарды кыскача экиге бөлсөк болот. Биринчиси, алымдар баарысы бир пикирге келген орозону бузуучу иштер бар. Бардык алымдар ижма кылышкан, кайсы бир инсанда ошол иштердин амалдардын бириси боло турган болсо, анын орозосу бузулат. Экинчиси, орозону бузубастыгы ихтилаф болгон маселелер, алымдардын ой пикирлери карама каршылашкан маселелер. Иншаллах, Аллах кадыр кылышынча бул нерселерди кененирээк баяндап бергенге аракет кылабыз. Орозону буза турган амалдардын иттифак кылынганы, бардык алымдар бир ой менен айтканы жетөө болот. Биринчиси динден кайтып кетүү, муртад болуу. Экинчиси тамактануу, үчүнчүсү суу ичүү, мындайча айтканда ичимдик ичүү, төртүнчүсү маанинин чыгуусу, бешинчиси жима, аялына кошулуусу, алтынчысы аял киши хайыз көрө турган болсо, жетинчиси аял киши нифас көрө турган болсо, орозосу бузулат. Бул айтылгандар алымдар иттифак кылган, баарысы бир ойго келген, ижма кылган маселелер. Мына ушул ижма кылынган маселелердин ичинде кээ бир сүрөттөр, кээ бир көрүнүштөр бар, кээ бир маселелер бар, аларда ихтилаф бар. Аллах кадыр кылса кененирээк баяндап беребиз. Орозону буза турган амалдардын биринчиси ислам дининен чыгып кетүү. Бул биринчи айтылынды, бул нерсе. Анткени инсан жашоосунда эң биринчи маани бере турган нерсе жана динин сактай турган нерселерди үйрөнүүсү, жана динини буза турган нерселерден четтенүүсү. Кайсы бир инсанда динден чыгып кете турган иштердин бири пайда болсо, муну араб тилинде навакыл ислам дейилет. Исламды бузуучу иштер. Жана аны динден чыгуусунан тосуп тура турган бир тыюучу же бир себеп болбосо, мисалы жахилдиги, же жиндилиги, же ушуга окшогон тыюулар болбосо, анын бардык кылган иштери күйүп кетет, капыр болуусу себебинен. Аллах Таала Куранда айтат: "Лаин ашракта ла яхбатанна амалук". Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Аллах Таала айтып жатат: "О Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, эгер сен ширк келтире турган болсоң, сенде ширк болуп кала турган болсо, амалдарың күйүп кетет. Инсан кандай даражада болбосун, анда Аллахка капыр болуу иши, амалы табылса, анын амалдары күйүп жок болуп кетет. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бул нерсе пайда болбойт, ширк амалы. Аллах эскертип жатат: эгер ушул ширк пайгамбарлардан болсо да бардык амалдары күйүп кетет экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан жана башка пайгамбарлардан ширк болбойт. Бирок бул аят аларга карата эскертүү. Мусулман киши мындан эскерим алуусу керек. Инсан кайсыл даражага жетпесин, ширк боло турган болсо, амалдары күйүп кетет. Инсан кээде өзү билбей динден чыгып калуусу мүмкүн. Мисалы, ким динди мазактаса, маскараласа, динди акараттаса, Аллахты сөксө, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сөксө,
же пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген бир нерсени мазактаса, маскараласа, ал инсан динден чыгып калат. Динден чыгуу маселелери акыйда китептеринде фикх илиминин Китабу Ридда бөлүмүндө баяндалат. Биз кыскача айтабыз, кимде ким динден чыга турган бир амалды жасай турган болсо, анын орозосу бузулат. Орозодон башка ибадаттары да бузулат. Намаз окуп турган болсо, намазы бузулат. Ажылык кылып турган болсо, ажылыгы бузулат. Башка ибадаттары да бузулат. Бекер болот амалдары. Бул аалымдар иттифак кылган бардыгы бир ой менен ошол айткан маселе Сура Мухаммадтын 32-нчи аятында мындай делинет. Инналлазина кафару ва садду ан сабилиллахи ва шаққур расул мин баъди ма табайяна лахумул худа ла ядурруллаха шай'ан ва сайюхбиту аъмалахум. Аллах Таалага капыр болуп, Аллах жолунан адамдарды тоскон адамдар, Аллахтын элчисине хидаят келгенден кийин Аллахтын элчисине каршы чыккан кишилер, алар Аллахка эч бир зыян бере албайт. Алардын амалын Аллах өчүрүп, күйдүрүп жиберет. Бир адамдын мусулман болуусунан да Аллахка бир пайда болуп калбайт. Бир адамдын капыр болуусу Аллахка эч бир зыян, капыр болуусу менен Аллахка зыян бере албайт. Анткени Аллах бүткүл аламдарга самат, беймуктаж болгон зат. Аллах Таала Зумар сүрөсүнүн 65-нчи аятында айткандай: "Ла ин ашракта ла яхбатанна амалук", о Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, эгер сенден да бир ширк болуп калса, амалдарың күйүп кетет. Адамзаттын ичинде эң абзел киши Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга ушундай айтылса, ушундай эскертилсе, башкалардын амалында ширк боло турган болсо, амалдары күйүп кетүүсү боло турган иш. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтылынат: "Ан Аби Хурайра радийаллаху анху قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيام السحر". Бұл хадис Абу Хурайра радийаллаху анхудан риwayat кылынат. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Кээ бир орозо тута турган адамдар бар, орозодон болгон насибеси, үйлүшү, ача калуусу жана чаңкоосу гана. Кээ бир кыямда турган адамдар бар, ибадатта турган адамдар бар, алардын түнү туруп намаз окуусунан боло турган насибеси, үйлүшү, түндү уйкусуз өткөрүү гана. Аллах сактасын. Инсан эгер динден чыга турган амалдарды жасап туруп, динден чыга турган амалдарды жасап туруп, динден чыгып кете турган болсо, анын кылган амалдары ага пайда бербейт. Мына ушул нерселерден билип алабыз, бизге жана жалпы адамдарга, баарыбызга илимдин инсанга өтө маанилүүлүгүн Ибн Кайюм Жаузи рахимахулла айткандай, илим жана хидаят жалпы адамдарга суудан да, тамак-аштан да көрө зарылыраак болгон нерсе. Эгер инсан тамактанбаса, эгер инсан тамактанбаса, бир нерсе ичпесе, бир нерсе жебесе, анын денесине зыян болот. Бирок анда илим, хидаят болбой турган болсо, анын жүрөгүнө жана акыретине зыяны болот. Анын рухуна зыян болот. Дүйнө арзыбаган убакытта өтүп кете турган нерсе. Ал эми акырет сааты, акырет убакыты түбөлүк. Бейишке кирген инсан да бейиште түбөлүк болот, тозокко кирген инсан да тозокто түбөлүк болот. Мына ушуну унутпайлы. Орозону буза турган амалдардын экинчиси тамактануу, жеп ичүү деген. Мындайча айтканда тамактануу, жеп ичүү. Аллах Таала Куранда Бакара сүрөсүнүн 187-нчи аятында мындай дейт: "Ва кулу вашрабу хатта ятабайяна лакумул хайтул абьяду минал хайтил асвади минал фажр, thumma atimmu as-siyama ila al-layl, wa la tubashiruhunna antum aakifuna fil masajid, tilka hududullahi fala taqrabuha, kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun." Жана таң мезгилинен ак жип, кара жиптен ажыраганы силерге анык билингенге чейин жей бергиле, ише бергиле. Андан саарлыктан кийин орозону кечке чейин толук уланткыла, күн батканга чейин. Жана мечиттерде этикаф отурган мезгилиңерде аялыңарга жакындабагыла. Булар тыюу салынган нерселер, Аллахтын чек аралары,
аларды бузууга жакындабагыла. Аллах адамдарга өз аяттарын мына ушинтип баян кылып берет таква болууңар үчүн. Албетте, орозо тутуубуздан максаттагы таквалуулук. Кайсы бир инсан бир аятты үйрөнүп, амал кылса, Аллах ал инсандын таквасын, ыйманын көбөйтөт. Ибн Кайюм рахимахулла Тиббул Кулуб китебинде ыйманды көбөйтө турган нерселердин эң биринчиси Куранды тадаббур менен оку дейт. Тадаббур дегени Куранга ой жүгүртүп оку дегени. Окуп үйрөнүш, ал инсан оку үйрөнсүн, Куранды бир илим эсин оку үйрөнсүн, өзү оку үйрөнсүн, изилденсин. Ошол уккан нерселерин амал кылса, Аллах анын ыйманын ашыкча кылат, көбөйтөт. Бул Аллахтын сүннөтү. Эми орозо маселесине кайта турган болсок дагы, азыркы күндө ошол заманга ылайык кээ бир нерселер бары жеп ичүүгө киреби же жокпу? Ушул тууралуу аз гана айтсак, алардын биринчиси сигарет чегүү, чылым чегүү, чылым тартуу. Алымдар сигарет чегүүнү орозону бузат дешет. Жана ошондой эле насыбай чегүү дагы орозону бузат. Анткени инсан сигарет тарткан кезде, сигарет чеккен кезде түтүндү ичине тартуу бар. Ошол биринчиден түтүндү ичине тартат, жана ошол түтүн менен кошо түпүрөгү жана башкалар ичине кирип кетет. Ошондуктан аалымдар сигарет, насыбай чегүү орозону бузат дейт. Экинчиси, орозону буза турган иштердин бири мурун аркылуу же ооз аркылуу тамызыла турган дарылар орозону бузат. Даратта ооз мурундан суу кетип калуусу билип туруп, ошол мубалага кылып койсо, ошол чайкап билип туруп мына ушул нерсени жасай турган болсо, орозосу бузулат. Мисалы, мурунга дагы бир мисал, мурунга дагы бир маселе, мурунга себиле турган нерселер бар. Кээ бирлери сепкенде мурундун ичинде калат. Ашказанга өтпөйт. Кекиртекке ошол тамакка жетпейт. Кээ бир ошол нерселер бар, ошол дарылар бар, инсанды жаткырылып мурунга тамызылат. Ошол тамызылган дары тамакта жана мурунда сезилет. Бул абалда орозо бузулат. Эгер ошол кээ бир дарылар бар, мурундун ичинде калып кете турган болсо, ал орозону бузбайт. Эми жаткырылып туруп, ошол мурунга ошол дары тамызылынса, ошол нерсени тамагында сезе турган болсо, бул абалда орозосу бузулат. Кээ бир дарылар бар, себилет, мурунду ачуу үчүн, грипп болгон киши же аллергия болгон киши ошол мурдуна себет, ошол мурунун ачуу үчүн. Бул тамакка жетпейт, бул орозого таасир кылбайт. Бул нерсе орозону бузбайт. Бирок мурунга тамызыла турган нерсе, мурунга тамызылгандан кийин анын даамыны тамакта биле турган болсо, бул орозосун бузат. Жана ошондой эле ошол оозго тамызылган нерселерде орозону бузат. Бир киши даарат алып жатканда бизде гар-гара деп коет. Ушул дааратта тамагын чайкаганда сууну тамагына кетип калуу коркунучун билген абалда, гар-гара кылса сууну ошол тамагына алып барып чайкаса, гар-гара кылса билген абалда, же мурунга сууну чукур тартса, анда орозосу бузулат. Билген абалда, мына ушул амал орозону бузуп кое турганын билген абалда жасаса, орозосу бузулат. Атайлап кылса. Эгер атайлап эмес, тамагын гар-гара кылса, же мурунга тартса, анда орозосу бузулбайт. Эгер ошол орозону бузууну максат кылбаса, жана ошондой эле максаты болбосо. Дагы кийинки маселелердин бири сагыз чайноо, зывачки чайноо. Азыркы кезде аябай өнүккөн бул нерсе. Орозону бузабы же жокпу? Сагыз, ошол зывачка, алымдар ошол сагызды эки түргө бөлүшөт. Бир сагыздын бир түрү бар, ошол кара сагыз, кара чакыч. Анын даамы жок, чайнаса бөлүнүп кетпейт. Муну чайнаса орозосу бузулбайт, бирок макрух. Эмне үчүн макрух? Анткени ошол сагызды чайнаса, зывачкени чайнаса, ошол кара сакыш чайнаса, ашказан иштешти баштайт. Тамак сиңирүүчү суюктукту көп иштейт, көп бөлүп чыгарат. Көп бөлүп чыгаруунун натыйжасында инсандын курсагы ачат. Ач калса орозону бузуп кое турган бир иштерди жасап коюусу мүмкүн. Кара сагыз, ошол кара чакыч чайноо менен орозо бузулбайт.
Бирок эми кээ бир сагыздар бар, жвачкилер бар, алардын даамы бар, ошол башында чайнаганда тытылып кетет, жутулуп кетет. Муну чайноо ошол тыюу салынат жана орозону бузат. Жана орозону туткан киши дагы бир четтелүүсү керек боло турган нерселердин бири түпүрөгүн топтоп жутуусу, оозунда топтоп жутуусу. Бул нерсени аалымдар макрух деп айтышат. Анткени бул нерсе ашказандын иштөөсүнө себеп болот. Бирок орозосу ачылбайт. Түпүрөгүн топтоп жутса, орозосу ачылбайт. Эми балгам келе турган болсо, бул балгам какырык мурундан келсе, мурундан оозго ошол тамак өтө турган болсо, бул маселеде аалымдар орозону бузат деп айткан. Мурундан келген балгам оозго ошол тамак ошол оозго өткөндөн кийин жутса, ошол мурун аркылуу ошол оозго өтүп, аны жутса, балгам орозону бузат. Түпүрүк менен орозо бузулбайт, бирок түпүрүктү топтоп туруп, тилинин учунда сырткарыга чыгарса, анан кайра жутса, ал абалда орозосу бузулат. Эмне үчүн? Бул сырттан кирди. Кудум ушундай башкасынын түпүрөгүн жутса да орозосу бузулат. Дагы бир маселе, киши орозо абалында аялын өпсө, бетинен, колунан өбүлсө, кийинки сабакта келет иншалла. Эми бул иши менен истимна мааниси чыкпаса, шахваты козголуп мааниси чыкпаса, бузулбайт. Бирок аялын оозунан өбө турган болсо, еринен өбө турган болсо, ал абалда аялын түпүрөгү оозуна өтүп, анан жутса орозосу бузулат. Анткени бул сырттан келген нерсе. Сырттан кирген нерсе болуп саналат. Кудум ушундай кимдин тиши канаса, ошол кандын даамын билип туруп атайлап жутуп жиберсе, ошол адамдын да орозосу бузулат. Bir adam bilbestен оозунда кан бар экенин жутуп жүрдү түпүрөгүн. Bir адам билбестен оозунда кан бар экенин жутуп жүрдү түпүрөгүн. Кийин бир түпүргөн убакытта кан чыкса, бул абалда орозосу бузулбайт. Бирок оозунда кандын даамы билинет, аны атайлап жутса, бузулат орозосу. Бирок аны билбестен жутуп жиберген болсо, орозосу бузулбайт. Кала берсе, жанагы маселеге окшош билбей жеп ичип койгондой. Эми бир инсан билбей жеп ичип койсо дагы орозосу бузулбайт. Дагы бир маселе, астма оорусу менен ооругандар бар, Аллах Таала аларга шифа берсин. Алардын себе турган дарылары бар. Ошол бул себе турган дарылары бар, же ошол мурун оозга коюла турган, ошол демин ача турган бир дарылары бар, бир аппарат сыяктуу бир нерселери бар. Бул нерселер орозону бузбайт. Бул нерселер аба болгондугу үчүн аалымдар орозону бузбайт дешкен. Кээ бир аалымдар жүрөк ооругандар мына ичет, бир таблетка бар, тилдин астына ташташат. Бул маселеде ихтилаф бар. Кээ бир аалымдар орозону бузат дешет, кээ бир аалымдар бузбайт дешет. Кичине таблетка болгон үчүн кээ бир аалымдар орозону бузбайт дешкен. Мисалы үчүн валеринка, валидол таблеткалары. Аалымдардын кээ бири орозону бузбайт деген, бузат дегендери да бар. Дагы азыркы күндөгү заманга ылайык маселелердин бири зумный паста колдонуу. Муну макрух деп айтышат, анткени мунун даамы аябай өткүр, өтө даамы каттуу ошол даамы аябай даамы болгондугу үчүн мына ошондуктан бул нерсени дагы ифтардан кийинге кечиктирген жакшы. Бирок негизи зумный паста орозону бузбайт. Бирок кээ бир аалымдар муну аалымдар макрух деп айтышат, ошол даамы болгондугу үчүн. Тиш докторга барган убакытта пломба койсо, бул дагы орозону бузбайт. Жана аял киши помада сүртө турган болсо дагы, же көзүнө сурма кое турган болсо да, жана башка макияж нерселерди кое турган болсо, мунун эч кандай орозого таасири жок, орозосу бузулбайт. Дагы бир заманга ылайык маселелердин бири кан куйгузуу. Докторга барып, кан чыгаруу бар, кан алуу бар. Мунун сүрөтүн аалымдар бир нече түрдө айтышат. Биринчи көрүнүшү ошол биринчи сүрөтү бар, бирөөнүн канын алып туруп кан куят. Кан жетпеген кишиге, кан аз адамга бирөөнүн канын алып куят. Мында жумхур аалымдар орозосу бузулат деп айтышат. Бул маселе өзү ихтилафтуу маселе. Мен сабактын башында айттым, ижма маселелердин жетөөсүн айттык. Ошол ижма маселелердин ичинде кээ бир сүрөттөр бар, ихтилафтуу кээ бир көрүнүштөр бар, кээ бир маселелер бар. Ошол ихтилафтуу кан куюу менен орозо бузулабы же бузулбайбы? Бул маселе ихтилафтуу маселе. Аалымдардын талаш тартышына себеп болгон маселе. Жумхур аалымдар бузулат дешкен, аалымдардын бир тобу бузулбайт деген, аалымдардын бир тобу бузулбайт деген аалымдар дагы бар. Ким бузулбайт деген аалымдардын далилин алып, ага таянган абалда амал кылса, ал бир илим ээсине
ээрчиген өкүмүндө болот. Бирок аны кечиктирүү мүмкүнчүлүгү болсо жакшы. Анткени хуружу минал ихтилаф ал-истихбаб. Ихтилафтан, талаш-тартыштан чыгуу мустахаб болот. Жакшы иш болот. Кечиктирүү мүмкүнчүлүгү болсо кечиктирүү керек, жакшы. Кан куюунун бир нече сүрөтү бар, дагы бир мына бирөөнүн канын алып куюу бул туура пикирге көрө орозо бузулат. Экинчи бир сүрөтү өзүнүн канын алып кайра өзүнө куят. Кээ бир адамдардын каны жаман болот. Ооруган адамдардын каны, мисалы үчүн 5-6 айда, же бөйрөгү ооруган адамдар ошол каныны 5-6 айда бир тазалап туруу керек болот. Аллах таалаларга шифа берсин. Бөйрөгү ооругандар бир аппаратка ошол жаткырылат, ошол жатышып, ошол бир аппаратка жаткырылат. Анан ошол каны чыгарылып, ошол канын тазалап инсандын өзүнө кайра куят. Мында аалымдар орозону бузбайт дешкен. Анткени өзүнүн канын тазалап берип, кайра өзүнө куюп жатат дешет. Бузат деген аалымдар дагы бар, бул маселеде туурарагы бузулбайт. Дагы заманга ылайык маселелердин бирөөсү укол алуу, укол кылуу. Уколду аалымдар эки түргө бөлгөн. Биринчи түрү кишиге тамак аш боло турган, азык боло турган уколдор бар. Уколдо, мисалы үчүн ошол уколдор, тамак аш боло турган уколдордун мисалы үчүн түрү глюкоза же ушуга окшогон уколдор. Кээ бир уколдор бар, эч кандай инсанга күч кубат болбойт. Ооруну калтыра турган уколдор бар. Мында эми талаш бар. Уколдор азык берсе инсанга, астма укол, глюкоза, витаминдер, инсан тамактан албаган күч кубатты андан алуусу мүмкүн. Ушул витамин уколдордон кийин инсан өзүндө күч кубатты сезет. Мына ошондуктан мындай тамак аш, ошол боло турган, азык боло турган уколдорду ооз ачарга кечиктирүү жакшы. Жумхур уламаларга көрө бул азык боло турган уколдор орозону бузат дешет. Азык болбой турган уколдор бар, ооруну калтыра турган уколдор бар, бул орозону бузбайт. Туура пикирге көрө. Ушуну менен орозону бузуучу ошол маселелерди азбы көппү, алхамдулилла, Аллах кадыр кылганча баяндадык. Аллах сабактарыбызды даими кылсын. Ислам үммөтүнө пайдасы тийген пенделерден кылуусун Аллахтан сурап калабыз. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, ва астагфирука ва атубу илейк.